Вице-спикер Нурбек Алимбеков баштаган бир нече депутат 16-сынан 22 декабрга чейин Тайванда болуп келишкен. Анда бул аралдын мыйзам чыгаруу органынын төрагасы менен жолугушуп, эки тараптын кызматташуусу тууралуу сүйлөшкөн. Муну Тайвандагы массалык маалымат каражаттары расмий иш-чара катары чагылдырышкан. Вице-спикердин мындай аракети Кытайдын бийлигин таң калтырып, расмий Пекин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кайрылуу жасаганы айтылууда. Бул маселени парламенттин жалпы отурумда төрага көтөрүп чыгып, кесиптештин кадамын кескин сынга алды. Анткени Нурбек Алимбеков Кыргызстандын Тайвань маселеси боюнча расмий позициясын бузду. Тайванга барып келгенге байланыштуу маселелер чыгып атат. Ачыгын айтып коюш керек. Биздин жакын кошунабыз, стратегиялык мамилелеш кошунабыз болгон Кытай Эл Республикасынын бул өлкө боюнча позициясын сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошондой позициялар бар экенин эске албаган учурларда кээде мамлекеттер арасында мамилеге көлөкө түшүп калып атат. Муну айтып коюшубуз керек. Мындан кийин дагы ар дайым чет өлкөгө чыгаарда бекер же ошол чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей, сөзсүз түрдө бардык позицияларды эске алып, анан сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтар элем. Белгилей кетсек, 2002 жылы эки өлкө ортосунда кол коюлган келишимге ылайык Кыргызстан Тайванды Кытайдын ажырагыс бөлүгү катары тааныган. Ошондой эле биздин өлкө Тайвань менен расмий түрдө алака түзбөй, деги эле эч кандай байланыш болбойт деп милдеттеме алган. Бирок эки чакырылыштын депутаты, 1 жылдан ашык убакыт вице-спикер болуп, жогорку билими тууралуу 4 дипломдун ээси Нурбек Алимбековдун бул тартиптерди билбегени таң калтырбай койбойт. Эң кызыгы, ал Тайванга бир жолу гана эмес, 3 рет сапарга барыптыр. Тайвандагы иш-аракеттерибиз бейрасмий жана таанып билүү максатында уюшканлыктан жеке иш сапар болгондугун маалымдайм. Буга чейин дагы мындай визиттен 2 визит болгон. Анткени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин ачан чечими жана иш сапарга тиешелүү чыгымдар каралган эмес. Демек, бюджеттен каражат каралбаса, бардык чыгымдарды Тайвань тарап көтөргөнү түшүнүктүү болуп калды. Бул сапарга байланыштуу суроолор көбөйүүдө. Алсак, Нурбек Алимбековду кайсы депутаттар коштоп барган? Азырынча бир да эл өкүлүнүн ысымы ачыктала элек. Тайвандын атка минерлери менен жолугушууда кайсы маселелер талкууланганы жана кыргызстандык депутаттар эмне убада бергени азырынча табышмак. Дагы бир кызыктуу жагдай, буга чейин да биздин айрым атка минерлер жана депутаттар жеке тартипте Тайванга барып жүрүшүптүр. Анда аларга жакшы сый көрсөтүлүп, Кыргызстан менен расмий алака түзүү сунушталган. Бул үчүн тайвандыктар биздин мамлекетке ири суммадагы кредит жана гранттарды берүүгө даяр болгон. Тайвандын чиновниктери абдан куу болот. Убагында мен депутат болуп жүргөндө мага дагы келишкен, сиз дагы барып келиңиз депчи. Эл аралык комитеттин төрагасы болчумун. Ошондо мен МИДтен информация сурап кеңешип эметкенде ошондой жооп келген мага. Аяка барган болбойт. Ошол эле кезде 25 жыл мурун. Эми 25 жылдан кийин ушуну билбесе, билбейм кандай 4 диплом болобу, 5 диплом болобу, доктор болобу. Бирок мындай билимсиз адамды, сабатсыз деп айтыш керек. Бул деги эле айтып атпаймынбы, бүгүнкү чиновниктердин, депутаттардын арасындагы абал. Эксперттердин айтымында депутат Нурбек Алимбеков Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун алдында уят кылды. Вице-спикер баштаган делегация өлкөнүн аброюн көтөргөндүн ордуна эл аралык жаңжал чыгарууга аз калды. Чет өлкөгө чыгуунун тартиби боюнча бардык саясий мамлекеттик кызматкерлер алгач тышкы иштер министрлигинин кеп кеңешин угуп, бара турган мамлекет тууралуу маалымат алышы керек. А бул жерде Нурбек Алимбеков баштаган топ эч кимден уруксат албастан кетип калган. Тайвань мамлекетин жаш бала студенттер деле, билими жок кишилер деле билет. Бул чоң Кытай мамлекет үчүн чоң саясат да. Алимбековдун Тайванга барган бул биринчиден сабатсыздыгы, экинчиден саясий жоопкерсиздиги да. Кыргызстанды жаманатты кылып, кыргыз элин жаманатты кылып, ушундай бир туура эмес кадамдарга, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн туура эмес кадамдарга барды да. Анткени Кытай бул өтө мындай кадамдарды башка мамлекеттин өтө мындай оор кабыл алат да.
Эми бул маселени кылдат талдап чыгуу керек дешет эксперттер. Анткени чыгымды чакырган Тайвань тарап көтөрсө, демек алардын кандайдыр бир кызыкчылыктары болгон. Ошондой эле депутат саясий кызматта туруп, эмне үчүн аралдын эсебинен жеке сапары менен барат? Бул иш-чараны уюштурууга кимдер шарт түзүп берген? Азырынча бул суроолор жоопсуз калууда. Ал эми Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү аталган маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Элизат Эркин Туруп, Бакыт Кошалиев, НТС.